Бүгүн укук кербени Токмок шаарында өттү. Жолугушууга 200дөн ашык жаран катышып, ысык ата, Кант, Чүй жана Кемин райондорунун тургундары өздөрүн түйшөлткөн маселелерди көтөрүштү. Акыйкатчы институту үчүн калк менен ушундай жолугушуулар жана түз диалогдор өзгөчө маанилүү. Анткени жерлерде биз элдин чыныгы көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын көрө алабыз. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук кербен бул жылы алыскы райондорго чейин барарын билдирди. 12 февралда Ысык көл облусунда, 13 февралда Нарын шаарында жарандарды кабыл алуу өтөт. Институттун кызматкерлери жеринде кеңеш берип, кайрылууларды каттоого алышат. Биздин ушул иш-чарабыздын укук кербени иш-чарабыздын алкагында биз барган жолугушууларда көбүн эсе экономикалык социалдык маселелер көтөрүлөт. Булар жер маселелери, ошол эле майыптыгы бар адамдардын укуктарынын бузулушу, социалдык проблемалар көбүрөөк. Анткени ушул бирок Бишкек жана Бишкек шаарында көбү ошол укук коргоо жана сот органдарынын кыймыл аракеттерине түшкөн арыздарда. 2025 жылы Акыйкатчы институтуна 9672 жаран кайрылган. Социалдык экономикалык укуктар боюнча 324 арыз түшкөн. Анын ичинен 95 кайрылуу билим берүү жана саламаттык сактоо тармагына байланыштуу болгон. Ошондой эле эмгек, турак жай, мүлк жана социалдык жардам маселелери боюнча даттануулар катталган. Негизден Акыйкатчы институтунун ар бир 3-чү арызы боюнча бузулган укуктарды калыбына келтирүү боюнча биз мындай жигердүү иш алып барабыз десем жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күнү ошол бизге келген 10 миңге жакын кайрылуунун ичинен 58% кайрылууларга биз жардам бергенге жетишип жатабыз. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин Акыйкатчы институтунун ар бир багыты боюнча ишмердүүлүгүндө мындай алгылыктуу иштер, жыйынтыктар бар десем болот. Институт аялдардын, балдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарына өзгөчө көңүл бурат. Бир жыл ичинде 49 аял укугун коргонуу өтүнгөн. Алардын 29-у үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын билдирген. Балдардын укугу боюнча 36 арыз түшүп, 56 жаран алимент өндүрүүгө көмөк сураган. Мен мүмкүнчүлүгү чектелген баланын энеси болом. Балам уже 21 жашка келди, биринчи группадагы инвалид, тяжелый форма ДЦП диагнозунда болот азыр. Анан өпкөсү ооруйт да, постоянно кислородный концентрат менен жатат үйдө көбүнчө. Ошол себептен азыр ошо мамлекетке кайрылгам. Өткөн жылы институт тарабынан 811 мониторинг жүргүзүлгөн. Текшерүүлөр эркиндигинен ажыратылган жайларда, аскер бөлүктөрүндө, билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелеринде өткөн. Натыйжада мамлекеттик органдарга 141 көңүл буруу актысы жөнөтүлүп, алардын басымдуу бөлүгү аткарылган. Мыйзам бузууга жол берген 109 мамлекеттик кызматкерге тартиптик чара көрүлгөн. Анан биздин көйгөй бар. Ошол жумушка бараткан жакта тротуарыбыз жок. Машиналар менен эметчип, жыбылыкта кетебиз, мына бутка чейин кир болду. Укук кербени жарандар менен түз байланыш түзүп, көйгөйлөрдү ыкчам кароого шарт түзөт. Көтөрүлгөн ар бир маселе мыйзам чегинде каралып, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Акыйкатчы институту аймактарда ишин улантып, жарандардын укуктарын коргоо багытында иштерди күчөтөрүн белгиледи. Айпери Муратбекова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, ОТРК Чүй.